Assalomu alaykum agayın. Bugün bir internetteki talaş tattışlarga bir post жаздым эле, ошонун мазмунун айтып коеюнчу. Мына биздин шаардын мэри жөнүндө сөз болуп атат эми. Биздин азыркы Бишкектин мэри Абдыкадыров Эмил Досту сындаса менче болор. Көптөн бери сындап эле келатам, киши көтөрүмдүү киши экен. Жолукканда тиги болгондо жазайбыз деп келатат. Эми мындай жетекчиликтин bir биздин мына журналисттик тажрыйбадан улам айталы, жетекчиликтин түрлөрү болот экен. Бирөөлөр ушундай чапчаң, тез ойлонуп, сапаттуу, анан жыйынтыктуу тез жасайт да ишти, жетекчиликти. Мындай сапаттагы кадрлар азыр жок десе. Илгери көргөн мен ошондой кадрларды Союздун убагында. Азыр кандайдыр бир жок десе да мындай. Жок биринчисин десе болот. Анан экинчиси мындай кашаң акырын жазайт, бирок алыска мерчемдеген бир мерчеми болот, планы, программасы болот. Анан ошону ишенет, ошону аткарам деп таянып, ошо бекем ишеничте анан сапаттуу, бирок кашаң, анан узакта барып жасайт. Üçüncü topқа киргендери жанагыдай шашма, мындай энергичный көрүнөт, ушу тез эле жазап, анан мындай өзү дагы ушундай бир шашып, тиги буну бир уюштура коюп, чуркап, жана кошо көрсүн деген диндин тилинде айтканда, же болбосо ураанчыл жетекчилер бар да, бирок алар опурталдуу, алардын иштеринин майнабы убагында болот. Бирок кийин урайт, ал жазаган иштеринин баары жараксыз болуп калат. Мына Манас айылы, Манас 1000 жылдык дегенде жараксыз болуп калды. Ошондой жетекчилер жолдор жарактан чыкты, жазай коебуз деп. Жол чөк деген чыкты, тиги белдерге ашууларга жол салабыз деп. Кандай кургак тафостор. Ушундай жетекчилер опурталды да. Анан эми мен мына Эмил Дос Абдыкадыровго жана экинчи топтогу сапаттагы жетекчи деген баа бергим келет. Бу киши абдан мындай баягы жолдорду басып өткөн, мен ошого ишенчүмүн, колдочумун, бирок акырындык менен жасап келатат да. Мерчемдеген бир программасы бар экен. Мен автобустар келе баштады азыр бизге. Жана Кытайдыкы деп койгон эми, сапаты кандай экени азыркы жаркырап атат. Мына өзүнчө полоса салды жолго. Тез келе баштадым. Мен 12-чи райондон ошо полоса менен жүргөн троллейбус жана автобустар менен ылдам келчү болдум. Мына көңүл ачылат. Автобус кенен. Эми ушунун баарын кенейтип, ошол ишке аткарып ийсе, мына автовокзалдарды жылдырам деп атат. Өзү айткан интервьюсунан көрдүм, чыгыш батышка автовокзалды шаардын сыртына чыгарам деп атат. Анан жанагы айылдардан жерлерден келген транспорт ошол автовокзалдарга, стоянкаларга токтотулуп, анан келгендердин баары жанагы Москваныкындай болуп, анан ичкери коомдук транспортто кирет. Мына кандай жакшы болот ошондо. Анан мына сорокто эле бирден айдагандар бар. Москвадагы мен бир кайсы шаардан уктум эле да. Бирден айдаган кишилерге тыюу салат. Бизде айрыкча мен тамашалап коемун, сулуу кыздар жипти ким алып берет, жиптерди минип эле көчөдө койкоктой эле ойноп жүргөн жаштар көп азыр. Эртең менен Америка университетинин жанына басып, ошол чөлкөмдө басам, Америка университетине бир дагы жөө келбейт экен. Аз эле студенттер, кыздар көбүнчө машина менен келет экен бирден. Эми ал ора айтканда бут эмне аксап калабы же сынып калабы жөө келсе. Көрдүңбү кандай ата-эне дагы ушундай обу жок балдарына ушундай шарт түзүп берет да. Мүмкүн балда ата-энеси түзүп берет, мүмкүн башкалар түзүп берет. Мындай айтканда. Ошол үчүн мынабы тыгын деген, орой сөзгө тыгын деген эми. Пробка деген. Шаардык транспортту тартипке келтире баштады. Эмил Абдыкадыров. Бул жишананы белгилеп коюш керек, жакшылыкка. Эми мынабы акыр чикир маселеси өтө жаман. Шундан кутулсак, мына мурда күнү эле ушул жип менен баратып тереседен ыргытып аткан фактыны көрүп, аябай ошол айдоочусу менен анан жаман жакшы айтыштык, жана ичиндеги кишилер менен токтогондо, Кудай кыргыздын эле кыргызбайлар, кыргызбайлар да. Ушу тереседен ыргытып баратат акыр чикирин. Балдары ыргытып баратат, кой дебейт. Көрдүңүзбү? Кыргыздын жерин кыргыз эле булгап атат, бирөө келип булгаган жок. Эми ушундай бир жакшы, мына мэрдин жакшы жасап аткан иштерине мен колдоо иретинде элди чакырат элем. Ушу бири-бирибиз өзүбүз да тыккан болуп, кыргыз баласы өзү атам замандан биз көчмөн турмушта эшигин кумпулабаган, жайытын таптаса, өзүнүн конуштарын таптаса кармаган, өзү экологиясындай, жаратылышындай болгон таза элбиз өзү.
сөөгүбүз таза. Ошол ар намысыбызга келип, мамлекеттеги болуп аткан жакшы иштерди колдошубуз керек туугандар. Муну мен пактакорлуктан айтып аткан жокмун. Канча жылдан бери жазам, сындайм, президентке чейин сындап жүрөм го, президенттерге чейин. Анан биз да жоопкерчиликтүү болуп, мына жакшы иштерди колдой баштайлы. Эмил Абдыкадыров ушул сөздү кабыл алат экен. Акырындык менен жазып атат. Ушундай иштер, мына Ош базарын көчүрөм деп атат. Мен кубаттайм. Ушул иштерди тез жасап, анан мен дайыма тамашалайм, биз көрүп дүйнөнөн өссөк болот эле достук деп. Өзү дагы биз курду. Анан көп мына узакка жазай турган жанагыдай акырындык менен жазай турган мерчемдери бар экен. Ошону кубаттап кут болсун дейли, жакшылыкты жакшы дейли. Анан аман эсен болуп өзүбүз дагы бир оңолоонун жолуна түшсөк деп ушуну айтып коеюн дедим туугандар. Аман бололу.